Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 48 сабак. Олимпиадага даярданууда тарыхты үйрөнүүнүн негизги багыттары деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Биринчи, тарыхый түшүнүктөр аппаратын өздөштүрүү. Экинчи, тарыхый ой жүгүртүү, ойлоо жөндөмүн өстүрүү. Саясий ойлоо, көндүм жана ыкмаларга үйрөнүү. Тарыхый буюмдар, эстеликтерди таанып билүү жана өз оюн айта билүү. Тарыхый темалардан реферат, доклад, билдирүү жаза билүү. Тарыхый китептерди, адабияттарды конспектлей билүү. Окуя, көрүнүш, фактыдан дагы тарыхый туура корутунду чыгара билүү. Тарыхый инсандарды билүү, дүйнөлүк тарыхты өздөштүрүү, бардык этаптары жана негизги окуялары менен билүү. Дүйнөлүк тарыхты образдуу бардык этаптарынын негизги окуяларын билүү. Хронологияны билүү. Түрдүү элдерди, мамлекеттерди, окуяларды жана личностторду билүү. Эң чоң тарыхый окуялардын мазмунун жана маанисин билүү. План, тезис, конспект, схема түзө билүү. Таблица, диаграмма, тарыхый документ менен ошолордун негизинде иштей билүү. Тарых боюнча логика маселелерди иштөө. Карта менен көп түрдүү иштей билүү. Өз алдынча карта чийип түзө билиши керек. Бүгүнкү эл аралык жаңылыктарды, тарыхый окуяларды билүү. Өлкө элдерин өнүгүү перспективасы жөнүндө окуучулар өз оюн айта билүүсү керек. Бүгүнкү күндүн дүйнөлүк ата мекен Кыргызстандын саясий лидерлери тарыхый инсандары жөнүндө түшүнүгүн, билимдеринин болушу зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Тарыхый түрдүү этаптарына таандык көркөм адабий китептерди, эч болбосо ар бир тарыхый доорго таандык 1-2 китеп окуусу керек. Мисалы, Спартак, Кел-кел жана башка китептер. Тарыхый тесттин түрлөрү менен иштей билүүсү, өзү тест түзө билүүсү. Тарыхый тема боюнча иликтөө ишине катышуу. Тарыхый инсандардан интервью алып, же алар жөнүндө окуп, дил-баян, аңгеме жаза билүүсү керек. Олимпиадага даярданууда дагы эске алуучу нерсе тарых боюнча сурама адабияттар менен дагы иштей билиш керек. Энциклопедия, словарь, справочник менен иштөө. Аларды өздөштүрүү. Бүгүнкү тарыхый окуялардын тарыхый тамырын билүү. Тарых сабагынан билгичтик, көндүм ыкмаларды өздөштүрүү көнүгүү. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Олимпиадага даярданууда тарыхты үйрөнүүнүн негизги багыттары, алардын тезистери тууралуу кыскача маалымат ала алдыңыздар. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат.